Менде bir-iki суроо бар эле. Жалпы долбоордун баасы канча? 2 миллиард 300 миллион бу? Эмки жылдан баштап биз штрафты бюджетке 65 миллиондон коштук па? Кошумча. Исхак Асмаматович, бул мындай примерный эсепте, ошолдон түшөт турган акча ошончо деп прогнозный сумманы 65 миллион сом деп кошуп атабыз, туурабы? Жылына жана 5 жылга биз айтпадык, ошонун теге немелерге тийиштүү органдарга төлөп бергенден кийин түшүшү республикалык бюджетке ошол сумма каралган. Мен сиздерге так суроо бердим. Эмки жылка бюджетке биз кошумча 65 миллион штрафтан түшөт деген цифра кошулду, кошулган жок? Фактически кийинки жылга бюджетте ал сумма каралган жок. Сиздер бекитип бергенде ал ошол фактически түшкөндөн кийин өзгөртүү киргизилип атканда анан бюджетте каралат. Комитет бюджет боюнча бекиткен аны. 65 миллион. Эми ойлоп көргүлө, 2 миллиард 400 миллион сом менен 65 миллион сомуну канча 40 жыл төлөйбүзбү? Кандай бул эсебиңер, кандай болуп атат? Ушунчалык акылдуулуу. 40 жылда биз актайбызбы? Болгону 5 жылдык проект болсо. Урматтуу Исхак Абсаматович, бул контрактында заказчик Госкомитет болгондон кийин Госкомитетте бекитилген ал сумма 600 миллион сом штрафтын эсебинен төлөй турган суммасы. 600 миллион. 600 миллион сом. 60 эмес. 60 эмес, 600. Эгерде эмки жылы 600 миллион түшпөсө бюджетке, сиз кызмат ордуңузду бошотушуңуз керек, туурабы? Жооп беребиз. МВД министрлик менен чогуу. Түшүнбөдүм ал Исхак Абсаматович. Эмне боюнча? Туура эле? Штраф боюнча түшпөсө, экөөңөр жооп бересиңер. Исхак Асмаматович, Буюрса да. баарыбыз жооп беребиз.